Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу 648 токтом 31 декабрь 2018 жылы кабыл алынган. Ошо токтомдун негизинде официалдуу жарыялангандан күчүнө кирет деп көрсөтүлгөн 8 январда официалдуу жарыялангандан кийин 15 январдан баштап 2019 жылдан баштап ошо камсыздандыруу төлөмдөрүнүн администрациялоосуну салык органдарына өткөрүлүп берди. Негизги муну өткөрүп берген себептери: биринчиден, ошо жеке ишкерлерге, ошо камсыздандыруу төлөмдөрдү төлөөчүлөргө ыңгайлуу шартты түзүп берүү максаты болду. Буга чейин эгерде ошо камсыздандыруу төлөмдөрдү соцфондко төлөп жүрсө, салык төлөмдөрүн салык органына төлөп жүргөн болсо, ушул соцфонддогу администрациялоо, камсыздандыруу администрациялоонун салык кызматтарын өткөрүп берген себеби салык төлөөчүлөр да, ошо камсыздандыруу төлөөчүлөр дагы бир жерге, бир ишканага келип, бир жерден төлөмгө шарт түзүлдү. Андан сырткары жанагы страховой полис деп атабыз. Бизде бул соцфонддун мыйзамында страховой полисти жеке ишкерлер төлөшөт, анан юридикалык тараптар расчеттик ведомость менен камсыздандыруу төлөмдөрдү төлөшөт.